Colors of Asia теледолбоору зор глобалдык дүйнөдө жашаган, бүгүнкү күнү шаары менен жүргөн, ошол эле учурда өз ишмердүүлүгүндө чыгыштын кайталангыс колоритин жана Азия боекторун жигердүү колдонгон Казакстандын Орто Азия мамлекеттери менен Азербайжан мамлекеттериндеги чыгармачыл инсандар менен жолугушуу. Colors of Asia теледолбоору бул Казакстан, Орто Азия мамлекеттери жана Азербайжанда жашаган чыгармачыл адамдар менен жолугушуулар. Алар замандан артта калбастан глобалдуу дүйнөдө жашап, ошол эле учурда өз ишмердүүлүктөрүндө кайталангыс чыгыш ыраңы менен Азиянын жүзүн кошо алып жүрүшөт. Бүгүнкү көрсөтүүдө кино тармагындагы түрдүү кесип ээлери тууралуу айтып беребиз. Ника Жолдошова жана Руслан Акун Кыргызстандагы кинорежиссерлордун жаңы толкунунун өкүлдөрү. Өзбек кино жылдызы Сейдулла Молдаханов өзүнө жаккан сүйүктүү иши тууралуу. Гали Мырзашев жана Адай Абелденов улуу мультипликатор Амен Хайдаровдун жолун улоочулар. Саламатсызбы? Тынымсыз өнүгүп туруучу батыш маданиятынан айырмаланып, чыгыш маданияты туруктуулугу жана салттуулугу менен өзгөчөлөнөт деп айтышат. Ар бир жаңычылык мурдатан калыптанып калган тутумду бузбай турган болсо гана кабыл алынат. Биздин Colors of Asia көрсөтүүсү Орто Азия жана Казакстанда жашаган маданият, искусство жана шоу-бизнес тармагындагы адамдарга арналат. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызды биздин аймакта акыркы жылдар ичинде дүркүрөп өнүгүп келе жаткан кино чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрүнө арнадык. Биринчи сюжетибиз ар бир эле тасма тартуу аягында башкы роль ойногон адамдар тууралуу. Анда Бишкектеги кабарчыбыз Руслан Харизовго сөз берилет. Салам, Нью-Йорк. Бала кезинде эле ал түрдүү сюжеттер үчүн сценарийлерди жаза баштаган. Башында бул жөн гана кызыгуу болсо, кийинчерээк анын колуна жарым профессионалдык камера тийгенден кийин ал видео тартууну шыктануу менен өздөштүрө баштайт. Натыйжада балалык кызыгуусу чыныгы режиссерлук ишмердүүлүккө айланат. Өз кезегинде ал белгилүү акын айым менен атактуу музыканттын үй бүлөсүндө өсүп чоңойгон. Андыктан төрөлгөндөн тартып эле ал Кыргызстандын чыгармачыл чөйрөсүнүн бир бөлүгү болоору буйруган. Биздин бүгүнкү каармандар Руслан Акун жана Ника Жолдошова. Булар өлкөдөгү белгилүү режиссерлор. Алар ар түрдүү, бирок экөө тең Кыргыз Республикасынын сыймыгы экендигинде шек жок. Аларды жергиликтүү кинематография жаңы деңгээлге көтөрө алган кыргыз киносунун генийи жана новатору деп аташат. Бирок Руслан Акун өзү жөнүндө мындай мактоону аша чапкандык деп эсептейт. Менимче инновацияга биз али жете элекпиз. Кыргыз кинематографиясында жаштар көбөйүп, алардын аракеттери күч экендигин байкап жүрөм. Ар бири өз салымын кошуп, бул тармакка жаңы нерсени киргизүүгө аракеттенишүүдө. Буга колдоо көрсөтүү гана керек. Кино тармагында иштеп келе жаткан 10 жыл ичинде Ника Жолдошова бул тармактын өнүгүүсү үчүн бир топ иштерди жасаган. Биринчи кезекте албетте режиссер катары. Никанын эмгектери башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Андан өз тасмалары үчүн эргүүнү кайдан алаары тууралуу сурашканда, аны кыргыз жеринин жаратылышы, анын кооздугу шыктандыраарын айтып келет. Я очень люблю горы. Я обожаю горы. Мен биздин тоолорду абдан жакшы көрөм. Жайлоо менин сүйүүм деп айтсам болот. Ал жактын жаратылышы таптаза. Биз шаарда жашаганыбызда дал ушул табигаттын таза абасы жетишпейт. Тоодон болсо мен көп энергия топтойм. Эс алуудан кайткандан кийин күчтөнүп, эргүү алып кайтам. Анан мына ушул ичиме топтолуп калган нерселерди сыртка чыгарып, иш менен алектенүүгө ашыгам. Все, что внутри накопилось там. Руслан Акунда болсо бул жаатта бардыгы таптакыр башкача. Ал режиссердук эмгек жолунун башында кино искусствосын терең изилдеп, арт-хаус жанрындагы тасмаларды мактаган кино сынчылардан таасир алар эле. Бүгүнкү күндө Акун чебер катары өзүнүн жаш кесиптештерине мындай деп айтып келет. Өзгөчөлүккө жетүү үчүн чыгармачылыкта болушунча чынчыл болуу керек. Ансыз эч болбойт. Анын айткандарынын жөнү бар экенин моюнга алуу керек. Анан ошондуктан биз Мен ар качан Стивен Спилбергдин тасмаларынан ырахат алам. Аны улуу чеберлердин бири катары эсептейм. Сенин биринчи тарткан тасмаң мыкты болушу мүмкүн, бирок экинчиси, үчүнчүсү мыкты болушу үчүн ондогон жылдар бою чеберчилигиңди тастыктап туруу ар бир эле режиссердун колунан келе бербейт.
Кино тармагындагылар фильмди тартуу бул иштин жарымы гана болуп эсептелээрин жакшы билишет. Андан соң тасманы чыгарып, өлкөнүн чегинде эле эмес, чет мамлекеттерде дагы көп сандаган көрүүчүлөргө сунуштоого аракет жасоо керек. Бул үчүн өз эмгегиңди кандайдыр бир кино фестивалдарга сунуштап, абройлуу номинацияга көрсөтүлсөң жакшы болот. Ансыз тасма тартуунун зарылчылыгы барбы? Бирок бул жерде кантип кайсы бир кинофестивалдардын катышуучусу же кино сыйлыктын номинанты болуу мүмкүн деген суроо жаралат. Бул жерде Ника Жолдошовага Кыргызстанда тең келчү эч ким жок. Көпчүлүк ири долбоорлордун продюсери жана атамекендик кинематография дүйнөсүндөгү ири сыйлыктардын уюштуруучусу болуу менен ал жергиликтүү режиссерлордун эмгектерин чет жерлерде илгерилетүү үчүн колунан келген бардык аракеттерди жасап келет. Көбүн эсе анын жардамы менен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин кино сүйүүчүлөрү заманбап кыргыз киносу менен тааныш десек болот. 2011-жылдан тартып мен Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивалынын арт директору болуп иштеп калдым. Муну менен катар эле тасмалардан башка кинофестивалдарга дагы катышуусуна аракеттерди көрдүм. Мунун катарында баарына белгилүү Курманжандатка, Ата Керезе тасмалары бар. Бул фильмдер дүйнөлүк кинофестивалдарда чоң ийгиликтерге жете алды. Бул мен үчүн чоң тажрыйба деп эсептейм. Азыркы күндө кинофестивалдар менен кино жаатындагы иш-чараларды уюштуруу менен элекмин. Быйыл аяк оона айында Ысык көлдө бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жаңы кино форум өтөт. Бул эл аралык экологиялык кино форуму. Белгилей кетүүчү жагдай, уюштуруучулардын бири Ника Жолдошова болгон Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгында Руслан Акундун Апамды издеп тасмасы көрүүчүлөр үчүн эң мыкты тасма номинациясын жеңип алган. Көпчүлүк фильмден каражаты ийгиликтүү болгондугун жана чет жерлерде сунушталгандыгын белгилешти. Өзүңүздөр көргөндөй биздин каармандар эки башка, бирок аларды сүйүктүү кесиби менен кыргыз киносунун мурдагы атак даңкын кайра жандандыруу менен бир нече баскыч жогорулатып турат. Жергиликтүү кино искусствосун бүткүл дүйнөгө таанутууга болгон аракеттер бириктирип турат. Биз Борбор Азиялык кино базарын түзө алсак, кинематография өнүгүү жолуна түшмөк. Бул максатта биз көрүүчүлөр базасын кеңейтүү үчүн биргелешкен долбоорду жараттык. Фильм Кыргызстан менен Казакстандын кинотеатры бар бардык ири шаарларында көрсөтүлмөкчү. Андан ары эмне болорун көрө жатарбыз. Мен 10 жылдан кийин кино жаатында азыркыдан дагы жакшы болот деп ишенгим келет. Биздин маданиятыбызды биз каалагандай деңгээлге көтөрүүгө экономикалык, каржылык жана социалдык көйгөйлөр тоскоолдук жаратарын баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Бул албетте кино тармагына байланыштуу. Кино дайыма каржы жагы менен түзмө-түз байланышта. Каражат жок болсо жакшы фильм тартуу мүмкүн эмес. Эгерде биздин өлкөбүз өнүксө, кино дагы өнүгөт деп ишенем. Биздин кийинки каарманыбыз Өзбекстанда эле таанымал эмес. Аны коңшу мамлекеттер, айрыкча Орусия тарткан түрдүү тасмалар менен сериалдардын аянтынан көрүүгө болот. Бизде Казакстанда көрүүчүлөр аны кино актер катары эсептешкени бул жаңылыштык экен. Көрсө ал театр жана кино актеру болуп саналат. Азыр биз Өзбекстандын эмгек сиңирген актеру Сейдулла Молдаханов эмне себептен бул кесипти тандаганы жана аны эмне үчүн сүйүп, ага баш оту менен берилип келгени тууралуу толук маалымат алабыз. Ну, актером я мечтал быть с самого детства. Мен бала кезимден эле актер болууну кыялданчумун. Мен 8-9 жашта болсом керек. Ошондо биздин үйдө алгачкы сыналгы пайда болгон. Анда бир көркөм тасма болуп жатканын көрүп, мына ошол сыналгыда болуп жаткан нерсе менен алектенүүнү каалап калдым. Акыры мына ошол кыялым ишке ашты. Слава богу, мечта сбылась. Провалившись в несколько вузов России и Узбекистана театральных. Алгач өзбекстандык жана орусиялык бир нече театралдык жогорку окуу жайларга өтүүгө болгон аракетимден майнап чыккан жок. Бирок акыры ВГИКке өттүм. Андан кийин мен театр тууралуу ойлоно баштадым. Биздин театр 1976-жылы негизделген. Ал эми 86-жылы мен мына ошол театрдын труппасына кабыл алынып, ошондон бери иштеп келе жатам. Специфический предмет пластика или пластическая выразительность актера. Давал мастер-классы в театральных вузах России. Бүгүнкү күндө мен жаштарга сабак берүү менен дагы алекмин. Кооз кыймыл жасоо сабагы боюнча билим берем. Орусия, Казакстан жана АКШнын театралдык окуу жайларында мастер-класстарды өткөрүп турам. Это сейчас интересное направление. Многие театры
Азыр абдан кызыктуу мезгил. Жакында инклюзивдүү театр аттуу спектакль жарык көргөнү турат. Бул абдан кызыктуу багыт. Дүйнөнүн көпчүлүк театрлары муну менен алектенишет. Мында кесипкөй актерлор, студенттер жана өзгөчө муктаждыктагы адамдар тобу чогулат дагы, оюн коюшат. Биз үчүн дагы, мына ошол адамдар үчүн дагы бул абдан кызыктуу иш. Аталган спектаклдын премьерасы жакынкы күндөрү болот. Этих людей. Наверное, в сентябре будет премьера этого спектакля. Также продолжаю сниматься в кино, в наших узбекских проектах, в российских проектах. Муну менен катар эле киного тартылууну улантып келем. Өзбекстан, Орусиянын долбоорлоруна катышып, бала кезимден кыялданган иш менен алектенүүдөмүн. Бирок чынын айтканда, менин ишим абдан оор. Мен сүйүктүү кесибим менен алектенип жатканыма албетте бактылуумун, бирок жумуш көп убактымды алгандыктан үй бүлөм жабыр тартат. Биз күнүнө 24 саат бою иштеп, дайыма ар кайсы жактарда жүрөбүз. Заманбап технологиялардын жардамы аркылуу байланышта болуп турам, бирок баары бир алардын жанында болууга эч нерсе жетпейт. Обожаю свою профессию еще из-за путешествия. У нас говорят, театр – это дом, а кино – это путешествие. Но это не совсем так, потому что с нашим театром мы объездили. Саякаттоо мүмкүнчүлүгү үчүн кесибимди абдан жакшы көрөм. Бизде театр бул үй, ал эми кино бул саякат деп айтышат. Бирок биз театрыбыз менен дүйнөнүн жарымын кыдырып чыктык. Бул биздин ишибиздеги жагымдуу жагдайлардын бири. Где мы работаем с некоторыми людьми по много-много лет. Кино, сами понимаете, это больше сборные команды. Там приехал, отснялся, уехал, приехал, отснялся, уехал. То есть разница, наверное... Театр бул чакан тармак десем болот. Мында бир жамаат менен көп жылдар бою иштешесиң. Ал эми кино бул убактылуу чогултулган команда. Кинонун театрдан айырмасы мына ушунда десем болот. Один и тот же. То, что ты делаешь на сцене, то есть результат — это спектакль, а в кино результат — это кино. И когда мне говорят, где вам комфортнее... Мага сизге кинодо иштеген жагабы же театрдабы деп суроо беришкенде, мен бул суроого азыркыга чейин жооп табай элекмин деп жооп берем. Анткени мага театрдагы, кинодагы жагат. Бизде баардык мыкты ролдор алдыда деп коюшат эмеспи? Андыктан мен дагы алдыда мени эмне күтүп жатат? Кандай кызыктуу долбоорлор, ролдор болоорун билбейм. Что там будет впереди, что там будет в будущем, какие будут роли, какие будут проекты. Какая будет работа? Эң башкысы иш болуп турса гана болгону. Өз күчүңдү аябастан иштөө керек. Биздин кесипти чын дилиң менен берилип сүйсөң гана баары колуңдан келет. Каражат, байлык же болбосо атак даңк табам дебестен иштөө зарыл. Негизгиси өз ишиңди берилип иштей беришиң гана керек. Благо, какую-то популярность. Это все не то. Главное работать, быть преданным своей профессии. Казакстандык анимация искусствосы алгачкы жолу 1967-жылы пайда болгон. Советтик мезгилде эле өлкөдө 100гө жакын мультфильмдер тартылган. Алардын көпчүлүгү ата мекендик жана бүткүл союздук алтын фондко кирген. Казакстандык өзгөчө анимациялык кинонун негиздөөчүсү болуп, улуу мультипликатор, режиссер жана педагог Амен Хайдаров эсептелет. Анын аркасы менен жогорку деңгээлдеги адистердин жаңы мууну пайда болгон. Ошол себептен бүгүнкү күндө ата мекендик анимация жогорку ийгиликтерди багындырууда. Азыр биз сиздерди улуу чебердин жолун жолдоочулары менен тааныштырабыз. Адай Абелдинов режиссер-аниматор. Аны Казакстандагы мультипликаторлордун жаңы муунунун жаркын өкүлдөрүнүн бири деп ишенимдүү айтууга болот. Анын эсебинде сыймыктана турган бир топ ийгиликтүү эмгектери бар. Өзүнүн жаш экендигине карабастан, азыркы күндө ал Казак фильм киностудиясынын алдындагы анимациялык кино чыгармачыл биримдигин жетектеп келет. Я отучился на режиссера. Мен Жургенов атындагы искусство академиясында анимациялык кинонун режиссерлугунан окуп билим алгам. 2009-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин мен 5ке жакын кыска метраждуу анимациялык тасмаларды жаратууга жетиштим. Муну менен катар Култегин толук метраждуу мультфильминин режиссерумун. Башкача айтканда, мен анимациянын сүрөтчүсү дагы, аниматору дагы, режиссер жана сценаристи дагы болуп иштейм. Кээде мультфильмде айрым кишилердин үнүн коштогонго дагы туура келет. Каармандарды өзүбүз тартып, аларды ойлоп табабыз. Башкача айтканда, анимациялык кинодогу баардык кызматтарды өзүбүз мойнубузга алабыз десем болот.
Заманбап анимация балдар үчүн тасмалардын салттуу жанрынан мурда эле алдыга озуп чыкканы баарыбызга маалым. Азыркы күндө анын милдети жана масштабы дагы башкача. Анимация жанры кандайдыр бир деңгээлде социалдык маанилүү индустрия макамына ээ болду десек болот. Буга албетте Казакстанда дагы маани берилет. Андыктан акыркы мезгилде ата мекендик өнүм көп чыгарылууда. Жакын арада ал чет элдик тасмаларга атаандаштык жаратат деген үмүт бар. Бүгүнкү күндө казакстандык мультипликация өзүнүн кезектеги жаңыруусун, жандануусун башынан өткөрүп жатат. Буга далил катары биз Маданият министрлигинин колдоосу менен Казакфильм киностудиясында тарткан 2 толук метраждуу мультфильмди айтсак болот. Бул Култегин жана Муз булак тасмалары. Бул ар бири 1 саатка созулган мультфильмдер. Анын көрүүчүлөрүнүн саны көп болот деп үмүттөнүп турабыз. Сейчас мы находимся в коридоре, в помещении именно... Учурда биз анимациялык бирикмебиздин далисинде турабыз. Бул жерде дубалдарда биздин анимациялык фильмдердин экспозициясын көрүүгө болот. 2017 жылы казак анимациясынын 50 жылдыгы белгиленген. Бул жердеги экспозиция биз мына ошол 50 жыл ичинде тартылган мультфильмдердеги кадрлардан орун бергенбиз. Мына бул жерде Рамил Усмановдун 3D технологияда тартылган заманбап тасмасын көрүүгө болот. Мына бул дубалда болсо режиссер Амен Хайдаровдун эмгектери илинген. Мына бул сүрөттөгү Амен Хайдаровдун өзү. Здесь производился мультфильм. Бул бөлмөдө мен жогоруда айтып өткөн Муз булак мультфильми жаралган. Жакында биз аны чоң экранга чыгарабыз. Мен сиздерге мына ошол тасманын режиссерлору менен тааныштыргым келип турат. Перед вами это Турдубек Майдан и Тилек Төлөказы. Бул Турдубек Майдан жана Тилек Төлөказы. Азыр алар мультфильмди толук аяктап жатышат. Акыркы монтаждык кадрлары, үн менен коштоосу жана алдын ала жарнама толук бүткөрүлүүдө. Дорабатывается звук, работа с саундтреком, реклама, то есть. Бул жердеги ар бир компьютерде мульт тасманы жаратуу менен алектенген жигиттер отурушат. Кимдир бирөө анимациясын жаратса, кайсы бири каармандардын сүрөтүн тартып, дагы бири монтаждоо менен алек. Кто-то монтирует фильм. Галя Мырзашев казак мультипликациясынын көрүнүктүү ишмерлеринин бири. Ал сүрөтчү өз эмгектеринин көргөзмөлөрүн байма-бай уюштуруп турат. Бирок анимация ал үчүн өзгөчө нерсе. Анын Байконур, Көксерек, Аттила сыяктуу эмгектери өз убагында суктануу менен кабыл алынган. Гали анын ички талпынуусу, өз кесибинде чоң нерселерди жасоо тууралуу кыялы менен Казакстандан тыш жактарда чыгармачыл байланыштарды түзүүгө түрткү бергендигин айтат. Бардыгы 2013 жылы ал Суздалда өткөн эл аралык фестивалга барганынан башталган. Өзүндү күшүк барына мәз эди. Аслай. Коркпа, Көксерек. Олар биздин ауылдың адамдары ғой. Чет элдик катышуучулары үчүн маалымат жыйындары өткөн. Ошондо мен Кытай эл аралык ири долбоорлорду демилгелеп жатат. Биз биригип өз чеберчилигибизди көрсөтүп, түрдүү эл аралык жана маанилүү долбоорлорду демилгелешибиз керек деп өз оюмду билдиргенмин. Инициаторами разных международно значимых проектов. Стал писать, стал собирать материалы. Мен жибек жолун ар тарабынан изилдеп, ал тууралуу материалдарды чогултуп жүрдүм. Ошентип 2013 жылдан бери 6 долбоорду ишке ашырдым. Алардын катарында Аттила жана жибек жолу тууралуу уламыш дагы бар. Там наша история. Первый караван. Анда биздин казактар тууралуу окуя камтылган. Мисалы көчмөндөр менен биринчи кербен өтүп, анда ымыркай кыз төрөлүп, атын жибек коюшат. Ичара чыр-чатактардан улам кыздын өмүрүнө коркунуч туулат. Кытай ажыдары адамдардын коомуна кирип келет дагы кызды куткарып калат. Окуя мына ушуга байланыштуу. Общество спасает, вот с этим все связано. Сейчас задают мне вопросы наши
Почему? Мага эмне үчүн Кытайда иштеп жатканым жана көчмөндөр тууралуу материал жаратып жатканым жөнүндө көп суроо беришет. Алар сынак өткөрүп жеңген кишиге чыгарма жаратуу мүмкүнчүлүгүн беришти да. Ал Пекин академиясын аяктаган этникалык казак Арсбек Нухан. Анан дагы бул тема жалпы адамзатына тиешелүү. Көчмөндөр тууралуу гана болушу мүмкүн эле, бирок биз аны жалпы адамзаттын көйгөйү тууралуу маселени көтөрүп жатабыз. Его поднимаем на уровень общечеловеческих болей. 放弃吧，卡川白。啊！怎么又是你？没有人能成为大地之主。 Моя мечта, моя радость. Менин кубанганым өткөн жылы Orbis Media француз компаниясы өткөн жылы мени менен келишим түздү. Мен аларга өзүмдүк автордук укуктарымды тапшырдым. Бул аларга инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн берет. Инвестиции. Анимациялык жанр өзүнө түрдүү кесип ээлерин бириктирет. Бүгүнкү күндө алардын бардыгы жакын арада популярдуу жана суроо талап жаратат деп эсептөөгө негиз бар. Бүгүнкү Colors of Asia көрсөтүүсүндө биз сиздерди Орто Азиялык жана Казакстандык кинематографиянын айрым өкүлдөрү менен тааныштырдык. Кийинки чыгарылыштарда сиздерди биздин мамлекеттердин маданият жана искусство жылдыздары менен кызыктуу жолугушуулар күтөт. Бул адамдар ири глобалдык дүйнөдө жашоо менен өз чыгармачылыктарын кайталангыс жана өзгөчө чыгыш боектору менен кооздоп келишет. Андыктан мен сиздер менен коштошпойм. Болгону жолугушканга чейин демекчимин.